Приятного. Все, спасибо большое. Рахмат большое нашим МЧСникам. Рахмат большое вам всем. От всех лица дальнобойщиков. Ну вот, плов, хлеб, спасибо, кормят. Ждем, уже третий день стоим. Колейка большая, где-то километров 10-15. Еще будем, наверное, до завтрашнего дня стоять. МЧСте иштеп аткан кызматкерлерибизге эми баягы мондай кыйынчылык күндөрдү унутпай элибизди карап турганына биз деле ыраазыбыз. Рахмат. Эми баягы бул күндөр да өтөт. Буга да эме кылабыз да, баягы канимет кылабыз эми. Рахмат. Рахмат. Бүгін 17 апрель күнгө карата Кыргыз-Казак чегарасында атай кетсек Ак-Тилек постунда 360 даана оор жүк ташуучу автоунаа кезекте турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кечээ күнү 3 жерге тамактануу пунктун уюштурдук. Бул болсо ушу Ак-Тилек постунун оозуна, экинчиси болсо мына Бишкек-Нарын-Торгай жолунун 31-чакырымына, ошондой эле 33-чакырымына уюштурдук. Бул жактын чатырларда болсо өздөрүнүн эмеректери менен, ичаяктары менен ошондой эле титан менен камсызданган. Азыркы убакта болсо 420 адамга ысык тамак бердик. Бүгүнкү күнгө плов, эти менен нан, анан суу бердик. Ушу автоунаа менен жеткизип берип атабыз. Анан кечкисин болсо бул жерде күнү-түнү иштеп атат. Бул жерде ысык чай, печенье бар, кумшекер, суу, финики дайыма бул жерде бар да, келип чай ичип кетип атышат. Кээ бирөө орозо кармагандар бар. Ошондуктан 420 адамга тамак берилди бүгүн. Ушул ыйык орозонун күнүндө ушул биздин МЧСтин кызматкерлерине, жалпы эле мамлекет кызматкерлерине терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Кылган ыйыксандарыңарды, туткан орозоңорду баардыгыңардын, жалпы мусулмандардын орозосун кабыл болушуна тилектешмин. Ой,